жашымдан жолдоштой мұң мага, жолумдан адашкан мурдада. Бурук курап ыйласам нөшөрдөй, бугумду бөлүшөт ыргана. Асманда булуттай түн өрүп, ансызда сезимим түрөлүп, күйүлгөн чырактын майындай калбаса экен дейм түгөнүп. Көгүлүп дүйнөмдөн шаң качкан, күйүттөр күнүмдү жандашкан, кам көргөн күнөөсүз бирөөнү коркомун калп эле жандаштан. Жүрөктү уялап жашаган, жүдөткөн санаадан жашалам, башкарып жүргөн сөйт акылды, баягы мен эмес жат адам. Азыркы учурда талпынып чыгып келаткан жаш акын кыздар көп. Колунан келишинче аракеттерин кылып, китеп окуп, башка акындардын чыгармачылыгы менен таанышып, поэзия кандай болот, кантип жазылат, ыр түзүлүшү деген эмне деген сыяктуу дайыма изденчүлүктө жүргөндөрдү көрүп калам. Анан албетте азыркы учурда дагы бир жакшы жери бул медиа тармагы өнүктү. Мисалы, чыгара турчу радио, теле берүүлөр, радиолор, мисалы, теле берүүлөр, дагы башка, мисалы, сайт, газета деген сыяктуу медиа тармактары, ММКлар көбөйгөндүгүнө байланыштуу алардын чыгармачылыгын жайылтууга жакшы бир мүмкүнчүлүктөр бар. Анан элге буюрса чыгармачылыктары көп тартууланып келе жатышат, көптөр тележат, мисалы, ыр окушуп, телевизорго чыгып аткандары бар. Анан ошол эле убакта чыгармачылыгын дүйнө поэзиясы менен таанышып, кыргыз поэзиясы менен таанышкан мыкты жаш калемгерлер көп эле буюрса. Негизи айтып коюшат, бирок бардык эле адам баласы сөзсүз түрдө сезимтал келет. Мейли ал юрист болсун, банкир болсун, бардык адамдар сезимтал болушат. Бирок бул акындын өзгөчөлүгү аны ошол сезимин, ички сезимин, жан дүйнөсүн бул ыр менен берип койгондугунда да. Алардын баягы ички сезими жашырылбастан ыр аркылуу кетет дагы, анан көпчүлүгү акындар сезимталдуу дешет. Бирок чындыгына карап көргөндө ошо адам баары эле сезимталдуу. Мисалы, ошол сыңары менде деле мен айрыкча сезимталдуумун. Мындай кенедей нерселерге жүрөк оорутуп, кенедей нерселерди бат кабыл алам да, мындайча айтканда. Өзүмдүн обондуу ырларыма кайрыла турган болсом, менин обондуу ырларым бар. Ырдап жүрүшөт, белгилүү оончулар ыр жазышкан. Ал эми башта айтып кеткенечи, азыркы учурда биринчи обону пайда болуп, андан кийин ыр пайда болуп калгандар көп кездешип калбадыбы? Анан көп эле кайрылышат ал боюнча, баягы обондорду жиберишет, ушуга сөз жазып берчи деп. Бирок ал ырларды баягы жашоодо биздин, мисалы, чыгармада эле баягы кылымдык же ошол күнү унутулуп калчу чыгармалар болот да. Анын сыңары ал чыгармалар унутулуп калышы, баягы даңкылдаган дүңкүлдөгөн музыкаларга сөз жаза бересиң. Бирок алар бир күн ырдалат, эки күн ырдалат, үчүнчү күнү ырдалаары, ырдалбашы белгисиз да. Анан кээде көңүл үчүн өзүм дагы мындай көңүлчөөкмүн, бирөөлөр бир нерсе десе макул боло берем. Анан көңүлчөөктүктүн айынан андайларга оон жазып койгон учурлар да болот. Бирок аларды өзүм укпайм. Негедир аларды көчүрүп да албайм. Мисалы, сайттардан ырларды жүктөшөт го. Ал жактан көчүрүп да албайм, өзүм да укпайм. Анан башкаларга айтпайм дагы да. Ошол. Менин чыгармачылыкка аралашканыма аз эле убакыт болду. Ошол аралыкта бир аз да болсо ыр жаздым. Алардын 100% менин жан дүйнөмдөн чыккан ырлар. Бардыгы менин тагдырымдын үзүмдөрү камтылган десем болот. Албетте, мисалы, мен көпчүлүк ырларымдын көпчүлүк бөлүгү эмнегедир кайгылуу дагы. Чындап келгенде, бул тагдырың болсоң керек, өзүңдүн жашооң. Мисалы, баягы мен ушундай ыр жазышым керек деп аны өзүңө таңуулай да албайсың, бирок ал сенин жүрөгүңөн чыгат да. Ошон үчүн бардык чыгармалар мен өзүмдүн жүрөгүмөн чыккан.
сенин жумушуң кычап атабы, же жумушуң калып калдыбы, же түн уйкудасыңбы, түн уйкудан ойгоң эргүү келдиби, сен ал нерсе сенин эргүү сени менен эч качан эсептешпейт да. Анан ошол учурда баягы бул бир чети баатырлык десең деле болот. Сенин ошол тагдырыңды, жашооңду сен ыргылып башка бирөөгө тартуулап атасың. Сенин мисалы ал учурда элдер сени кандай кабыл алат? Мисалы мен сүй жөнүндө ыр жазсам, бул рыскүл жаш эле. Мисалы кайгырып ырларды жазыптыр, жаш болсо деле деген сыяктуу терс пикирлер да болушу мүмкүн. Бирок ошонун баарына моюнсунуп, сен өзүңдүн жан дүйнөңдү элге берип атканың бул баатырдыктын эле бир белгиси болсо керек. Бул өнөргө мен азыркы учурда акынмын, мен акын болдум деп айта албайм. Мен акындыкка талапкерлермин. Келечекте менин ысмым калабы, калбайбы, ал бул башка суроо. Бирок мен мисалы мен тарыхта калышым керек, менин ырларымды эл окуш керек деп дагы ыр жазбайм. Болгон жан дүйнөмдөгү баягы оргуп ташып турган эргүүнү эле болгону өзүм үчүн жазам да. Анан менин тапканым жакшы чөйрөгө жолуктум. Буга чейин жөн гана телевизордон көрүп суктанган адамдарым болсо, мен азыр ошолор менен пикирлешмин, замандашмын, жакын саналашмын десем болот. Менин дээрлик ырларымдын көбү сүйүү, анан өзүм тууралуу. Деле бир мисалы чындап келсек, мен башка мамлекетке барбагам. Мекендин кадыры, мен мекенде жүрүп, мекендин кадырын мен толук түрдө билем деп айта албайм да. Мен жөн гана жашап жатканым үчүн абасын жутуп атам, жан дүйнөм тынч, бейпил турмушта жашап атам да. Анан мен курулай, мен мекенимди өнүктүрөм, өстүрөм деп антип мен жан дүйнөмдү кыйнап ыр жаза албайм. Анан ошон үчүн дээрлик көбү өзүм, анан сүйүү тууралуу болуп калат. Мисалы, мен көпчүлүк ырларымды окуп отуруп, эмнегедир жамгырда жазылган ырлар, анан комуздун күүсү жөнүндө байланышкан ырлар көп, саптар көп кездешет да. Мен муну көп байкайм. Мисалы, мен айрыкча жамгыр жаап жатканда, же комуздун күүсүн укканда, же болбосо көзүмдө жалбырактар саргайган учурда эмнегедир мен өзүм кээ бир учурда эмоция калтырып ыйлап жиберем да. Себеби жок, өзүм деле себебин таппайм, бирок ошол учурда өзүмдө эмоция калтырам да. Аны сыңары эмнегедир көздө бардык эле адамда болсо керек, көзүндө баягы эмнегедир депрессияга кабылышат да. Аны сыңары менде деле ошол болуп турат. Жалбырактар түшкөндө эмнегедир жан дүйнөм башкача болуп, ыйлагым келип, башка бир нерсени күтөм. Бирок баягы депрессия болуп таап отуруп алсаң өзүңө, ден соолугуңа зыян. Андыктан болгон нерсени ошол ишим менен алаксып, көп учурда ишим менен алаксып, анан ошол нерселерди унутканга аракет кылам. Мисалы, эгер ыр жазбаган адам болсо, ал бир адамды жакшы көрсө, мисалы, ыр жазбаган кыз бир адамды жакшы көрсө, ал ыйлап жеңилдеши мүмкүн. Же ал жеңилдөөнүн кайсы бир жолдорун тапмакта, негизи ыр жазып калган адамдардын бул жеңилдөөсүнө ыр түрткү берет. Көп учурда кайгырсаң дагы ырларың менен, калем менен ырларың менен бөлүшөсүң, сырыңдын баарын ырың айтасың. Тескерисинче жеңилдөөнүн жолу. Анан ырларым калсын, мен тарыхта ырларым калыш керек деп жазбайм. Бул мен өзүмдүн жан дүйнөмдөгү нерсени жөн гана кагазга түшүрүп коем да. Ташаган эмес. Ташабайм. Тескерисинче мага кайсы бир деңгээлде башкалардай болуп ыйлаганга караганда, кайсы бир деңгээлде мага тескерисинче кайгымды бөлүшүүгө жардам берет. Эргүү учур тандабайт, кайсыл учуру болбосун келет. Бирок башта айтып кеткендей, жанагы жамгырлуу убакта, жаз кезде, жаз учурунда эмнегедир көп ырлар жазыптырмын.